убагында биз улучшение инвестиционного климата деп кылышыбыз керек да. Инвесторлар көп келсин, иностранецтер көп келсин деп ниетибиз бар да. Ушул жерде визасыз мамлекеттерде дагы бар да. Мисалы үчүн Казакстан, Узбекистандан келип атат мигранттар. Ушул мигранттардын бир неме налог төлөө же салым төлөө же бир неме берип атабы? Акча биздин мамлекетибизге кандай пайдаланат да? Бул туристтерди көп келтирүү максатында биздин ортомуштан ашык мамлекет боюнча безвизовый режим бар. Анын саны улам көбөйүүдө, ошто биздин мамлекетке канча көп туристтер келсе, ошол биздин мамлекетке өнүүгө салым кошот дейбиз. Ошол себептен азыр кезде жеңилдетүү маселесинде, ошо келген туристтердин жеңилдетүү маселесинде жумуштар алып барылат. Бул жерде азыр айтылып кетти, мыйзамда өзү негизи ошо шайкеш келтирүү боюнча кээ бир гана эки гана статьяга деген негизибиз алып келгенбиз. Калган мыйзамдардын баардыгы айтып кеткендей азыркы кезде иштеп жаткан мыйзамдар. Эч кандай ал мыйзамдарды биз күчтөндүрүп же болбосо деген начарлап жиберген жокпуз бул жайынча. Негизи биз иностранный гражданларга жакшы ыңгайлуу шарттарды немеси түзөш керек да. Эмне себептен азыр каражат жактан дагы привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного климата дегендей бар да. Ошол жерде просто биз эмки алып келген Дастан Далабаевич дагы киргизген бир долбоор бар да. 10 миллион сом болсо 5 жылдан бери там виза беребиз да иностранецтерчи. 20 миллион сом болсо анан 10 жылга чейин виза беребиз да. Ушул жактан мен просто сунуш катары биз дагы чогууп иштеп коюп жакшы мыйзам алып келишибиз керек да для улучшения инвестиционного климата дегендей. Как Узбекистан жактан азыр кандай кылып атат? Казакстандар азыр Кытайга безвизовый режим кылган 2 жумага. Узбекистанга дагы уже Кытайга безвизовый келет да. Бизе дагы эле ошону эле виза алыш керек. Алар келгенге карап койгонго дагы виза алганга дагы ушул жерден кыйналат да. Ушул жерден дагы чогуу иштешибиз керек. Рахмат.